биістен төраға менен реалдуу лидер мындан кийин биз айырмалайбыз. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деген принцип мына накта ишке аша турган болду. Бирок урматтуу партиялаштар, мени пенсияга кетти деп эрте эле кубанбагыла. Мен бекер айткан жокмун. 100 жылдын ичинде бүтүндөй саясий проекттер жер рынкада скамейкада отурган пенсионерлер же жумуш жоктор ойлоп табышкан. Бүт ошол проекттер ала тоо аянтында ишке ашкан. Парламентке биз жаштар жанар баш болгон жаштарды жөнөтүп жатабыз. Эгер ал жакта биз азчылык боло турган болсо, биз көчөдөн колдойбуз. Көчөнүн күчү кандай экенин Кыргызстан бир нече жол көргөн. Көчөнүн күчү кандай экенин Украинада көрдү. Көчөнүн күчү кандай экенин бүгүн Лукашенко дагы сезип отурат. Эгерде бийлик элди укпаса, эгерде азчылык болгон оппозицияны укпай турган болсо, көчөнү көтөргөнгө, ал кыймылды жетектегенге Атамекен партиясы ар дайым даяр. Жанар өзүнүн программасын бүгүнкү биздин түзүлгөн тизме жөнүндө сөздү iki маселе каралганда айтып берет, кетпей эле ушундай тура берет да. Эми мен Жанарга аксакал катары каалоо айтып коеюн. Бата берип. Жанарга абдан чоң миссия жүктөлдү. Ал жетектеген фракция мурун мен, Садык Шер, Аида Салянова жана башкалар болгон фракциядан жогору болуш керек. Жанар Акаев жетектеген партия мен жетектеген партияга караганда көбүрөөк добуш алыш керек. Жанар Акаев жетектеген партия, фракция биз жасай албаган иштерди жасаш керек. Кыргызстанды жаңы доорго ийгиликтүү алып кириш керек. Ушундай чоң миссияны биз так ушул жерде тарыхый аянтта берип олтурабыз. Көбүңүздөр билбейсиздер. Ташкенттен Бишкекке өкмөттү көчүрүп келди дейбиз. Бул биринчи Кыргызстандын өкмөт үйү артыбызда турган. НКВДнын подвалы СИЗОсу да алыс болгон эмес, мол подвал болгон. Дароо эле жетелеп түшүп камап коюшкан. Артыбызда Разаков иштеген өкмөт үйү. Жанында Усубалиев иштеген өкмөт үйү. Бул жакта президенттер, Абсамат Масалиевтер иштеген өкмөт үйү. Бардык тарых ушул жерде болгон. Ошондуктан бүгүн дагы биз жаңы тарыхый этапты ушул жерден баштап атабыз десек, жаңылышпайбыз. Жанарга чоң ийгилик каалап коелу. Чоң рахмат, урматтуу делегаттар, тилектештер, партиялаштар. Мага абдан чоң ополтоодой тарыхый жоопкерчилик берип жатасыздар. Өмүрбек Чиркешев белгилеп өткөндөй, мындан туура 92 жыл мурун ушул күндөрү дал ушул жерде жертөлөдө Кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн бири Жусуп Абдрахманов өзүнүн күндөлүгүн жазып баштаган экен. Жусуп Абдрахманов канткенде мен байгер, эркин, бакубат Кыргызстанды курам деп далай жыл баш катырган. Атүгүл менин айрым мекендештерим үчүн Кыргызстан кам көрүп, сүйүп, ал үчүн эмгектенчү өлкө эмес, каражанын гана ойлогон объектке айланып баратат. Элимдин бактысыздыгы мына ушунда деп күйүп жазган. Дал ушул мамлекеттин негиздөөчүлөрүнүн бири Абдрахманов айткан абал тилекке каршы азыр да жаралып отурат. Өлкө азыр оор абалга кептелип, керт башын гана ойлогондордун кесепетинен оңоло албай,
коррупциянын, жеке кызыкчылыктын, криминалдын сазына батып отурат. Элибиз коррупция, жоопкерсиздик, шалаакылык, ач көздүктүн азабын жакшы эле тартты, дагы да тартып келатат. Биздин алдыбызда турган айкелдери турган Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Тыныстановдардын мууну 30-га чыкпай жатып, жап-жаш кезинде өзүнүн миссияларын аткарышты. Алар азган тозгон элди жыйнап, улуттук мамлекетти курашты. Өздөрүнө жүктөгөн саясий жоопкерчилик, саясий миссияны эр жүрөктүк жана ак ниеттик менен аткарды. Керек болсо, өмүрлөрүн садага чабышты. Азыр болсо, мына ушундай кыйчалыш учурда мекендин жүгүн аркылачу атуулдар дагы алдыга чыгыш керек. Биз да өз миссиябызды татыктуу аткаруу мезгили келди. Ал кезде азыр эле Өмүрбек Текебаев өттү. Ата-бабаларыбыз негизинен сырткы душмандар менен күрөшсө, бүгүн биз ички душмандар, ачкөз жана акылсыз саясий элита менен, коррупция, билимсиз жетекчилер, кландашкан саясий топтор, уурлар менен күрөшөбүз. Бул биздин мамлекетибизди жарга такаган олуттуу коркунучтар. Андыктан биз ата-бабаларыбыздын ишин улантууга милдеттүүбүз. Саясатчы жана Атамекен партиясынын шайлоого баштап бараткан инсан катары мен өз миссиямды ушундан көрөм. Мамлекеттик башкаруудагы дагы деле эски ыкмалар уланууда, чыгармачыл идеялар таңкыс. Кадр тандоо адилетсиз, тааныштык система иштейт. Ошол үчүн бийликте жаңы жүздөр азыр жокко эсе. Бийликке жандалабастап жабышкан чимкириктер, мамлекетти тоногондор шайлоодо жаш лидерлерди тизменин башына коюп, алардын артына жашыруу менен жашынып алып парламентке келүүгө аракет кылып жатышат. Айрым партиялар коомдун жаңыланууга болгон талабын, жаңы жүздөргө муктаждыгын көзгө илип да койгон жок. Мына жакында съездер өтсө, партиялар өзүңүздөр башка партиялардын тизмесине күбө болосуңар. Ушундай учурда Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов жана башка атамекенчилердин шайлоого катышуудан баш тартканы жоопкерчиликтүү кадам жана саясий эрдик деп атасак болот. Өмүрбек Текебаевдин бүгүнкү кадамы бийик саясий маданияттын үлгүсү болду. Чөнтөгүндө турган, мындай колунда даяр турган мандаттан баш тартып, мен сөзсүз депутат болушум керек деп креслого жабышпай, чуркабай, ордун жаштарга берген Кыргызстанда башка саясатчылар барбы? Дээрлик жок эсе. Ошентсе да Текебаевтай саясатчылар парламентке келиши керек деп эсептейм. Өмүрбек Чиркешевичтин мындай чечимине бир жагынан ичибиз ачылса, экинчи жагынан бул кишинин эрки саясий кадамы көпчүлүгүбүздү суктандырды. Бул чоң максаттар үчүн жеке амбицияларды курмандыкка чалуунун үлгүсү. Мындай кадамдан эл арасында эчак кадырын жоготконуна карабай, кошоматчылык, чөнтөгүнө топтогон акчасына таянып кайрадан бийликке барам деген айрым саясатчылар үлгү алышы керек. Өзүңүздөргө белгилүү, ар бир учурдун өзүнүн каарманы болот. Эгемен Кыргызстандын тарыхында демократиялык өлкө куруунун негизги каарманы, күрөшчүлөрдүн бири Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болду. Бул киши өз жаштыгын, ден соолугун, керек болсо өзүнүн эркиндигин садага чапты. Өмүрбек Текебаев мындан ары дагы адилеттик үчүн күрөшүп келатат, мындан ары дагы күрөшө берет деп ишенебиз. Партиянын башында туруп, жигердүү күрөштү дагы улантат деген биздин чоң ишенимибиз бар. Урматтуу съездин делегаттары, программа жөнүндө кыскача токтолуп өтөйүн. Бүгүнкү кризисти Кыргызстан үчүн биз мүмкүнчүлүк деп эсептейбиз. Өлкөнү өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк, башка нукка бурууга, радикалдуу бурууга чоң мүмкүнчүлүк. Биздин команда өз ишин мыкты билген, мекенчил, татыктуу инсандардан куралды. Демек биз ишенимдүү айта алабыз, биз баарын жасай алабыз. Коронавирус кризисинде коомдун уюшумдугун көрүп, дагы бир жолу буга ынандым. Бүт өлкөнү камтыган ыктыярчылык кыймылдын демилгечилеринин бири Тилек Токтогазиев ушул жерде отурат. Башыбызга караң түн түшүп, каралап турганда
Элге жана өлкөгө кол сунган, тилек баштаган бардык ыктыярчыларга биз ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жаштарды карап туруп, Кыргызстандын эртеңкисине, келечегине ишенебиз. Кыргызстандын ушундай азамат жаштары биздин команданын сап башында болгону бизди кубандырат.